Мен бүгүндөн баштап президенттикке баш тарттым. Ден соолук боюнча дагы болуп атат. Бизге кызмат эмес, эң баалуулук бул мамлекеттин биримдүүлүгү болуш керек, бүтүндүгү болуш керек, келечеги болуш керек. Эртең урпактардын жүзүн кандай карайбыз? Бүгүнкү абалдан кандай чыгабыз? Мамлекеттин келечеги кандай болот? Азыркы оор заманда мына пандемия өзүнчө болуп атат. Андан сырткары ички сырткы күчтөр бар. Керек болсо Кыргызстан жок болуп кетишинечи. Мен сүйүнөм кыргыз болуп төрөлгөнүмө, Көл каласында өсүп чоңойгонумачы, бактылуумун деп эсептейм. Ошол эле маалда ата бабабыз канчага жүздөгөн, миңдеген кишилер жанын берген, биздин кыргыздар ушу татынакай жерге жашап калыш үчүнчү. Ушундай бийик Ала тоодо, Тянь Шанда атактуу кандай гана залкар адамдарыбыз бар, атактуу жерлерибиз бар, ысык көлүбүз бар дегендейчи. Ошол эле маалда мен жаным кейит мамлекеттин келечеги үчүнчү. Биз мындай жашоого баарыбыз жакшы жашоого укуктуубуз, бүт кыргыз эли укуктуу. Анан бүгүнкү маалда биримдик керек болуп турат. Элди журтту уруу улутка бөлбөй, түндүк түштүккө бөлбөй, тууган урукка бөлбөй мамлекетчил болушубуз керек. Мен ошол багытта керек болсо ортого түшүп күч болуп берейин деп бараткам. Ушу кандидатурамды президенттикке коюпчу. Тилекке каршы мүмкүн жакшыдыр, мүмкүн меники дагы туура эмес деп айтармынбы. Ошол эле маалда мен мына анча мынча бул сол көзүмөн суук тийип, ичине суу пайда болуп жапа чегип келаткам. Биздин врачтардын алы келбей койгон. Мына ушул 30 эле ноябрда мен Германиядан келдим. Ушу 20-сында учуп баргам, эртеси эле көзүмөн, сол көзүмөн операция болгон. Тилекке каршы кичине жыйынтыгы туура эмес болуп атат. Анан дагы мага Германияда мына чакыруу келди. 15 декабрда дагы контролго барып дарыланышым керек болуп атат дагы. Анан 30 декабрда дагы бир жолу операция кылдырып болуп атат. Андан кийин дагы 28 январга да койду. Андан кийин февралда танап иштейт, анан 1 мартка койду. Анан ден соолукта бул керек экен. Менде бала бакыра неберелерим бар. Ошол эле маалда мен мамлекетчилмин. Элге кандай кызмат кылсам ошол кызматты кыла бермекмин. Мага кайдыгер эмесмин. Кайдыгерлик бул мамлекеттин элдин душманы деп эсептейм. Канчалык саясатта жүрсөм ошончолук андан ары да күчтөп иштегенге даярмын. Кеп кызматты эмес, дагы бир жолу айткым келет. Мен 1 миллион сом залогун дагы төлөп койгом борбор шайлоо комиссиянын эсеп кысап счетун. Андан сырткары 6 коробкада ушу мени колдоп кол койгондорго, чуркаган кишилерге да мен ыраазычылык айткым келет. Ошол эле Баткенден, ошол эле Ысык көлдөн, Нарындан, Чүйдөн, Таластан дегендейчи көп кишилер кол чогултуп берди мага. Ошол мен дагы 3 жерде штабым иштей баштаган. Аларга да мен ыраазычылык айткым келет. Ошол эле маалда бүгүнкү күн менен жашоо бүтпөйт. Келечекте көп иштер бар. Мына жеке эле президенттик шайлоо эмес, андан кийин жогорку кеңеш шайлоосу турат, жергиликтүү кеңеш шайлоосу турат, конституция өзгөргөн турат. Алдыда көп саясий иштер бар. Ошол эле маалда элди ынтымакка чакыргым келет. Мыйзамдын бийлиги болушу керек. Көчөнүн эмес, каралардын эмес, акчанын эмес. Мына өткөн бийликтерден биз сабак алышыбыз керек. Эмне жетишпей атты эле акыркы президенткечи. Ушунча орунду ээлеп алыш керек беле же кереги жок беле дейт. Ошон үчүн бул жакшы жагынан бизде жакшылыктар көп боло берсин. Мындай ушу октябрдын башындагыдай мурункудай төңкөрүлүш, мародёрлук, басып алуу, талаптануу болбосун. Мына 700дөн ашык милиция кызматкерлери жапа чекти ушу 4-5 октябрда элечи. Андан көп жарандар жапа чекти. Ак үй талкаланды, өрттөндү. Эми ушу 1,5 миллиарддан ашык акча азыр ошонун ремонтуна кеткен турат. Кыргызстан бүгүн аброюбуз аябай кетти, төмөндөп кетти. Биз шылдың болуп атабыз. Ошон үчүн мен ынтымакка чакырам, биримдүүлүккө чакырам. Ойлонолу, ойгонолу, намыскөй бололу. Себеби ал жаңы конституция болобу, шайлоо болобу, жеке эле бийликтен эмес, ар бирибизден зависит этет. Ар бирибиз салымыбызды кошолук. Талап кылаардан мурун өзүбүз эмне кылып койдук, элге мамлекет деген суроону берелик. Мен ушунун үстүнөн иштей бермекчимин, элди журттагы ушуга чакыра бермекчимин. Татыктуусу болсо мен колдогонго даярмын. Бирок баардыгы мыйзам аянтында болсун, мыйзам чегинде болсун.